Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Остановись. Равняйсь, смирно! Приказ вступить на охрану общественного порядка в сельском районе города Санкт-Петербурге. Во время несения службы соблюдать бдительность и вежливое обращение с гражданами. Вольно! Санкт-Петербургтан масштабтуу рейд учурунда 2000 мыйзамсыз мигрант кармалды. Полиция тарабынан курулуш объектилерине жана жатаканаларда жүргүзүлгөн профилактикалык рейд учурунда 2000ге жакын мыйзамсыз мигранттар кармалган. Алардын көпчүлүгү орус тилин дагы билишпейт. Үстүбүздөгү жылдын 2 кварталына эле укук коргоо органдары орус тилин такыр билбеген 600дөн ашуун мигрантты аныкташкан. Ал эми акыркы профилактикалык рейдтин жыйынтыгы дагы чоң болду. Жада калса дронду учурушуп, курулуш объектилеринде жашаган мигранттарды табышты. Алардын айрымдары чет элдик жарандарды убактылуу кармалуучу жайга жөнөтүшкөн. Ал жактан кийинчерээк алар бир нече жылга кайтып келүүгө тыюу салынып, өз мекенине күч менен жөнөтүлөт. Башкача айтканда, депортация кылынат. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Россиядагы курьер мигранттар айтишниктерден дагы жогору айлык акы алууга жетишти деп билдирет газета.ру. Оба так ушундай экенин ушул видеодогу биздин курьер жигит далилдеп турат. Алардын айлыгы гана жогору эмес, алардын дайыма курсагы дагы ток жүрөт. Кааласа мынтип заказдарынан каалаган тамагын алып жей берет. Ушундай да учурлар кездешет экен. Кандай дейсиздер? Элдин балдары эпчилда. Ну, все пакеты передербанил. Лазит зачем-то. Ошол эле учурда курьердин иши дагы өтө опасный. Ушундай кээде качкан учурларда болот. Бул курьер аран качып кутулду. Ал эми бул популярдуу болгон курьерлерге каршы бүгүн Кыргызстандагы биздин милициянын иштөө тартибини бир көрүңүздөр. Алардан анча-мынча кылмыштуу адам качып кутула албайт. Даже машинада. Жыйырма 8 жаштагы жигит сууга секиремин деп көпүрөдөн сууга секирип, эс үчүн жоготуп каза болду. Он с моста прыгнул, прикинь. Негизи эле сууга секиришти билбесеңиздер, мындай нерселерди жасабаган оң. Бул көрүп турган ызычуу Выхино метросундагы конечный остановкада болгон ызычууну көрүп турасыздар. Бул жерде автобустун айдоочусу атайлап акыркы остановкага токтобой, кичине ары турган атайын жерге токтоп, ошол жерде контролерлорду чыгарып, атайын адамдарды салып берген. Негизи эле мекендештер автобуста жүргөндө, маршруттарда жүргөндө жол акысын убагында төлөңүздөр. Ушундай атайын подстава кылган учурлар көбөйдү. Вы оплачивали пол вагона, не оплатила то, что не срабатывало. А как не сработало? Вот так вот. Приложение не сработало, краска не сгорелась, не сработало. Так надо, чтобы виноваты, да, в этом? Да, чтобы зеленым загорелось. Но пол автобуса не сработало. И вот нас пол автобуса остановили. На основании чего? на основании того, что не было зеленой галочки. Вы не согласны? Нет.
Абсолютно. Потому что мы приложили 2 карты, тройка. И я. Вот тройку я приложил, она не сработала, красный горел. Что я должен делать? Проходите, пожалуйста. Проходите сюда. Дайте карту. Маалыматты сөзсүз бөлүшүп койдуңуз. Ушундай рейдтер өтө көп болуп жатат. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.